Assalamu алейкум, Таттуу Баракча каналына кош келдиңиздер. Сиздерге эч кандай таразасыз, миксерсиз, карапайым азыктардан жасалуучу өтө жумшак пирогдун рецептин сунуштаймын. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, эгер видео жакса, лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Мага каттала элек болсоңуз катталып, коңгурочону дагы басып алыңыздар. Алдыда дагы көптөгөн рецепттер менен бөлүшөмүн. Эң алгач жумурткабыздын үстүнө сахарыбызды салып, венчиктин жардамында жакшылап аралаштырабыз. Эскерте кетчү нерсе, пирогубуз жакшы көтөрүлүшү үчүн колдонуп жаткан бардык азыктарыбыз бөлмө температурасында болуусу шарт. Андан кийинки эске алуучу нерсе, бардык азыктарыбызды бирдей өлчөмдөгү стакандын жардамында өлчөп алабыз. Растительный масло жана жылуу сүтүбүздү кошуп дагы аралаштырып алабыз. Унубузду дагы сөзсүз түрдө электен өткөрүп, акырындык менен кошуп аралаштырабыз. Сода кошобуз. Массабыз дагы даяр. Эми листке куюп, кызып турган духовкага жиберебиз. Пирогубуз дагы пышып чыкты. Өтө карапайым азыктардан жасалат. Андыктан жасап көрүүңүзгө кеңеш беремин. Эгер жасаган болсоңуз, комментарийге жаза кетиңиздер. Баарыңыздарга аш болсун.